Бул банда мактана турган деп кабыл албагыла, биздин бир здание бар эле да. Ошону өзүбүз ремонт кылып, тостуруп, балдар бакча кылдык. Бирок чтоб мындай нормальный болуш үчүн воспитательдер болуш керек экен, жергиликтүү бийлик тарабынан бир көзөмөлгө алыныш керек экен. Анан кийин көп жыл болду, биз ошол айыл өкмөткө айттык да, биз арендага берелик силерге. Мисалы жылына 5 сом или 1 сом. Практически бекер, что баягындай арендага алдык дегенгечи. Ошол маселе көп жылдан бери чечилбей келатат. Чечилбегендиги себеби бюджетке кириш керек экен. Айыл өкмөттүн бюджетинечи, бюджетте карап туруп, баягы воспитательдерге анан питаниясын акча каражат кетет да. Ошон үчүн мен буну айтканым, бюджетте акча жоктугун эске алып, ошондой бир практиканы бир колдонбойлукпу. Андай мисалы жерлерде көп андай жарандарчы. Мисалы жөн зданиясы бар, мен берет элем дегенчи. Азыр мисалы жаңы здание курабыз десеңер 20-30 миллион турабы? Ал акча жок. Ошол менен биргеликте биздин жарандар берейин деп атат. Бесплатно, бекер берейин деп атат. Ошону мына ушу биздин айылга балдар бакчасын кылып бергилечи деп суранып атат. Ну хорошо, өкмөттөн может билбейм, может 500 сом, 500 миң, может 1 миллион кетет деп, ошону баягы оборудовать этип нормально ишке жүргүзгөнгөчү. Ошого дагы мындай кыймыл аракет жок да. Анан эми ошол жерде эл келет экен да, депутат болгондон кийин. Алар эми эл ойлойт экен да. Министр финансовго же премьер-министрге депутат айтып койсо эле, ошол жерде маселе чечилип калат депчи. Андай эмес да. Силер укпайсыңар да. Силерге СДПКнын бир депутаты айтса жасайсыңар, оппозиционный фракциянын депутаты айтса жасабайсыңар. Мен силерге дегеним жеке өзүңөргө эмес, негизинен өкмөттү айтып атам мен. Жасабайсыңар. Ооба деп койсуңар, болду ошол мененчи. Как будто өзүбүз үчүн сурап аткандайчы. Ошону жок дегенде азыр болуптур эми, түшүнүп атабыз, бюджетте акча жок экен. Жок дегенде ошол жагына жарап койбойсуңарбы? Минфин, Минэкономики. Ага дагы жарабайсыңар. Себеби желание жок. Калоо болуш керек ал үчүнчү. Соопчулукка деле жакшы бул. Ичине. Анан эми садикти сурабай эле коеюн. Мен азыр анализ кылып атам. Кайсы жерге эмнени жасап атасыңар вообще? Минфин кайсы жакка канча акчаны жиберип атат? Анан кийин күйүп калбагыла. Бир эле жерге акчаны бере бересиңер бир депутаттын просьбасы менен. Кээинки райондор, айыл өкмөттөр такыр жөнүндө турат. Ошого мынандай бир карап, мынандай тегиз карап жүргүлө. Анан кийин бул мамлекеттин акчасы силердин жеке чөнтөгүңөр эмес да. Керек болсо мамлекеттин акчасына жеке чөнтөгүңөрдөгү акчадай мамиле жасаш керек. Бюджет, семейный бюджетти көбөйткөнгө бардыгыбыз аракет кылабыз го. Силер деле Минфин бул мамлекеттин бюджетин көтөргөнгө аракет кылгыла. Мына ошол постоянно жазып, өткөн мына немеде премьер-министрге дагы айттым. Бүгүн мен фонд госимущества келет десем, жок экен. Ошондо дагы айттым. Жок дегенде кызыгып койгула ошол мамлекеттик мүлктөрдүн пайдаланышы кандай болуп атат, сатылышы кандай болуп атат, бюджетке канча акча түшүп атат. Макул дейсиңер, ошону менен ни ответа, ни привета дегендейчи. Ошого Гүлнар Каримовна, билбейм канчалык деңгээлде сиздин кудуретиңиз жетеби, жетпейби. Ошону бир көрсөңөр, бул деле жардам да. Көп андайларчы. Кээбиркилер мисалы бир жашынакай үй куруп койгон, Россияга кетти, үй жөн эле жатат. Айтып атат, садик кылып иштетсе жакшы болмок. Болгону ошо воспитатель, кочегар керек экен, охранник керек экен, питание и баягындай анча-мынча бир предметтер керек экен да, бул. Ошого бир көңүл буруп коюңуз, эми сиздер эми кандай билбейм, рахмат.